ата-энени дагы абдан психологиялык стресске алып келет. Сүйлөгөндө кичине кыйынчылыктар болот, тыгыштарды айта албайт көбүнчө. Эң негизги көйгөй балага бул тамак ичүүсү. Себеп дегенде таңдай жок. Нас научили. Жашоо мага баарын үйрөттү. Эгерде баары жаткырып эмизишсе, мен баламды тургузуп алып эмизчүмүн. А он стоя. Расщелина деп коет, кыргызчасы үстүңкү эриндин жаракасы же болбосо нышан төрөлгөн балдар. Бул жеке эле үстүңкү эрин эмес, бул таңдайдын дагы нышан болуп калышы, жарака болуп калышы, жаракадан пайда болуп келиши. Түйүлдүк кезинде эле ошол үстүңкү эринин же болбосо таңдайдын тканьдары толук бүтпөй калган тубаса кемтик болуп эсептелинет. Мы этот диагноз узнали, когда он родился в роддоме. Педиатр сразу мне. Биз бул диагнозду төрөтканадан билдик. Педиатр дароо эле мага эмизүүгө тыюу салды. Эмне себептен анткенин түшүнгөн жокмун. Анан баламды менин үстүмө жаткырышты. И сказали, что не кормить. Я у них спрашиваю, почему не кормить. Эмне үчүн эмизсе болбойт деп сурасам, азырынча салып туруңуз, анан сизге баарын түшүндүрүп беребиз дешти. Андан соң доктурлардын көзөмөлүндө болуу үчүн атайын бөлүмгө алып келишти. Мен өзүмө келип сурасам, баламдын таңдайында чоң кемтик бар экенин, ал өз алдынча эме албашын айтышты. У вас расширена небо большой. Ребенок не сможет грудью сосать. Если получится, если сможет ребенок сосать. Текшерип көрүү үчүн эмизүүгө аракет кылдык, рефлекси ойгонгон жок. Андан биз музоолорду эмизген атайын опчун алып, аракет кылып көрдүк. Аны дагы эмген жок. Телят кормили этот. Попробовали с этим. Тоже не взял. И через 2 дня сюда нас патологию привезли. 2 күндөн кийин бизди патология бөлүмүнө алып келишти. Ал жактан балама атайын тамак ичүүгө жардам берүүчү зонд тага башташты. Бирок балам чыгарып салды. Мен медайымга барып балама тагып берүүсүн сурандым. Себеби өзүм тагуудан корктум. Зондту туура эмес такса, тамак өпкөгө өтүп кетиши мүмкүн экенин уккам. Потому что когда неправильно надеваете зонд, оно уходит в легкие. Медайым бөтөлкө менен бергенге аракет кылсаңар, өзүңөргө жеңил болот деди. Анан берип көрсөм, рефлекси ойгонуп, эмип баштады. Он посмотрел, он начал сосать, уже у него рефлекс появился. Бунун деген бир эле үстүңкү эрин же болбосо таңдай деп болуп бөлүнө бербейт. Бунун деген көптөгөн түрлөрү болот. Бир тараптуу, эки тараптуу же болбосо толук болуп бөлүнөт. Толук болгондо үстүңкү эринден мурун көңдөйгө чейин бүтпөй калышы тканьдардын. Ушундай тубаса кемтиктер пайда болуп балдарда болот да. Анын деген кээде комбинацияланган болот. Үстүңкү эрини, альвеолярдык өсүмдүк же болбосо таңдай твёрдый ткань деп коет. Катуу таңдайы же болбосо жумшак таңдайы бардыгы чогуу болуп, болбосо толук жаракат болуп эсептелинет да. Эми так себептери жок, бирок божомолдору бар. Божомолдору эң основной, эң негизги божомолдору бул деген эне ошол бала түйүлдүк ичинде кезинде спирт ичимдиктерди колдонулган учурларда тамеки тартуулар же болбосо айлана чөйрө. Дагы бир негизги божомолдор болсо бул вирустук оорулар менен ооруганда эне. Өзгөчө эне ооруганда ошо балага залакасын абдан тийгизет. Дагы бир божомолдору бар, бул дарыгердин кеңешсиз кандайдыр бир дары-дармектерди колдонуу эне. Ушундай божомолдордо болуп эсептелинет да. Ошондон улам балдардын деген тубаса кемтик болуп пайда болуп төрөлүп калгандары ушундан келет. Бир тараптуу болгондо, мисалы, оң жак тарабында болуп калышы мүмкүн, же болбосо сол жак тарабында болуп калышы мүмкүн. Анын айырмасы жок да. Айырмасы толук болгондо так ортосунан кетет, жарака, нышан деп коет, ортосунан кетет дагы альвеолярдык өсүмдүк деп коет, үстүңкү жактын. Ошонун дагы бир кичинекей бөлүгү жок болот, анан таңдайда жок болот да. Ошондо толук таңдайда жок болот, үстүңкү эрин дагы ачык болуп калат да. Бул ошол өзүнүн учурунда
бала түйүлдүк кезинде эне бир кандайдыр бир айлана чөйрөбү же жана айтып кеткендей дары дармек же спирт ичимдиктер колдонулганда ошол моментте өнүгүү токтоп калган и ошол тканьдар өспөй калган да, токтоп калган, бүтпөй калган. Экинчи триместр деп айтып коюшат негизи узисттер. УЗИге түшүрөт, анан көбүнчө учурларда ушул экинчи триместрда УЗИ тартышат, 3D УЗИ тартышат. Ошол маалдарда деген УЗИден эле көрүнөт да. Ар бир үстүңкү эрим болобу, тиш болобу, жаак болобу, ар бир нерсе өзүнүн бир определенный өсүмдүгүнөн өсүп чыгат да. Ошол УЗИге тарткан учурда көрүнөт, ошол жерде кармалуу процесси болуп атканы, то есть өспөй жатканы. Ошол моментте көрүнөт да, анан УЗИст доктур, УЗИст божомолдоп айтат, силерде балким ушундай болушу мүмкүн деп, же күтөбүз дейт, же болбосо специалисттерге жөнөтөт да, консультация кылганга. Специалисттер көрөт, ошондон дальше анан ары консультациялар болот да. Биринчи эле орунда негизи бизде бет жаак хирургдарга жөнөтөт. УЗИ менен ал жерде 3D УЗИде деген сүрөтүнөн көрүнүп турат, толук бүтпөй баратканын. Бул көп учурларда ошондой нышан болуп төрөлөт деген неме менен келишет да. Анан бизге келгенде консультация кылганда биз өзүбүздүн консультациябызды ата энесине түшүндүрүп беребиз, айтабыз. Коркуштун кереги жок, эч камсанабай эле. Себеп дегенде бул ата энени дагы абдан психологиялык стресске алып келет. Ошонун баарын бузулбаш үчүн түшүндүрүп, көргөзүп сүрөттөрүн мурунку болгондордун кайсы убакта, канча убакта, кайсы мезгилдерде операция болот, кандай өтөт ал операциялар, ким жасайт, результаттары кандай, мындан кийинки болуп келгендери, тыянактары, ошолор кандай биз ата энеге түшүндүрүп, көргөзүп беребиз. Негизи бизге түз эле жөнөтүшөт. Негизи бала төрөлгөндөн кийин эле логопедке барыш керек. Анткени логопед туура тамак бергенди үйрөтөт. То есть бир айлыгынан баштап эле логопедке консультацияга барса болот, ата эне менен иш жүргүзөт. Бала чоңойгондон кийин уже бала менен жумуш жүргүзөт логопед. Кош бойлуу болгондо 16, 18, 20 неделе беременность болгондо көрүнүп баштайт экен да. Анан ошондо байкаганда анан бизге жиберишет. Анан биз бияктан консультация беребиз. Кээ бирдегилер уже төрөлгөндөн кийин байкап калышат да. Ага чейин жүрүшкөн, мүмкүн айылда көрүнбөй. Анан биз ошондо роддомго барабыз, консультацияга чакырышат. Ошентип билинет. Ошо нышан болуп төрөлгөн балдарда көйгөйлөр эгерде толук болуп төрөлсө, нышан болуп төрөлсө, анда кулак, мурун же дем алуу жагынан дагы көйгөйлөр болушу мүмкүн. Себеп дегенде ал жерде деген ачык болот бардыгы. Бала дем алган учурда бизде эми абанын баары тең таза эмес да. Любой эле жерде таза эмес. Ошол вирустар түз эле мурунга кирет. Мурда мисалы үчүн таңдайы тосса, таңдайы жок болот. Мурунга кирет, мурундан түз эле мурунда ачык болсо анда өпкөгө кирип кетиши мүмкүн. Ушундай көйгөйлөр болуп жаратканышы мүмкүн. Эң негизги көйгөй балага бул тамак ичүүсү. Себеп дегенде таңдай жок. Нас научили жизнь, как говорится. Жашоо мага баарын үйрөттү. Эгерде баары жаткырып эмизишсе, мен баламды тургузуп алып эмизчүмүн. Баланы деген эмизген учурда эмчекти оозуна салганда терс давление пайда болуш керек оозунун ичинде. Анан ошол аркылуу эмчектен сүт саалат да, мындайча айтканда. Анан ошол нерсе пайда болбойт дагы. Эң негизги маселе жараткан ушул тамактануусу. Анан кийинки эле маселеси бул эстетикалык жактан, анан башка дагы жанагы оору дыхательный путьтарда, мисалы үчүн дем алган жерлеринде көйгөйлөргө алып келген ушуларда. Таңдайы ачык болгондо баланын так сүйлөөсүнө абдан залакасын тийгизет сүйлөгөн учурда. Бул нерсени логопед оңдойт.
кээ бирки балдар операциядан кийин логопедтин жардамы жок эле жакшы сүйлөп башташат. Көп балдарга логопедтин, дополнительный ортодонттун жардамдары керек болот. Анткени сүйлөгөндө кичине кыйынчылыктар болот, тыбыштарды айта албайт көбүнчө. Анткени чоңойгонго чейин бала туура эмес сүйлөп үйрөнүп калат. Анан ал бир заматта туура сүйлөп кетишти эле кээ бирки балдарга кыйын болот. Он у нас через нос говорит. Балам мурду менен сүйлөйт. Эгерде мурду жабык болсо жакшы сүйлөйт, ачык болсо сүйлөй албай калат. Көпчүлүгү аны түшүнүшпөйт. Ошондуктан биз операция жасаттык. Из-за этого мы вот операцию сделали. Кан басымы, кандын показательдери, көргөзмөлөрү, башка системный заболевание деп коет, башка дем алуусу, кан айлануусу баары ордуна физиологиялык нормаларга түп келсе, анда 3 айдан 6 айдан баштап бул үстүңкү эрин жасалып баштайт. Анан ошол менен этап менен жасала берет. Биринчи үстүңкү эрин жасалат. Анан ал жагы буюрса жакшы бүткөндөн кийин где-то 2,5-3 жашта таңдай болсо таңдай жасалат. Анан ошол менен 14-15 жашында эгерде кээ бирки учурларда дефект болуп калат. Эми баарынын эле организми ар кандай. Таңдайды жасагандан кийин баарыныкы таңдай сонун болуп бүтүп калбайт. Кээ бирки учурларда алардыкы деген дефект деп коет. Дефекттер деген эми ал оңдоло турган эле нерселер. Алар кичирээк эле дефекттер калат. Кийинки этап менен операциясы болсо 16-17 жашында жасалат. Ал мурун жасалат. Себеп дегенде оң тараптуулуу, сол тараптуу же болбосо толук ачык болгон учурларда көңдөйлөрдүн деген тканьдары бүтпөй калат. Мурундун деген крылья носа деп коет. Орусча ошо крылья носа кыйшайып, мурдун учу ылдый түшөт. Ошону мындай эстетикалык абалга алып келиш үчүн ринопластика деген операция болот. Ал 15-16 жашында жасалат да. У нас операция была год и 6 месяцев. Бизде алгачкы операция 1 жаш 5 айында болду. Көпчүлүк балдарда таңдай кемтиги ачылып кетиши мүмкүн экен. Бизде андай болгон жок. Операция ийгиликтүү өттү. Обратно открывается, обратно операцию делают. У нас не было. Операция болот. Биз деген ошол кемтик болуп калган жерлерин эле ордуна коюп бүтүрүп беребиз. Бирок андан аркысын ата-эне алып барып логопедке сүйлөтүп, тамгаларын койдуруп, ушул нерсе мындай бир эле жерден бүтпөйт. Бул чогуу чара комбинация болуп иштей турган жумуш да, кыскасы. Операциядан кийин болсо, анда биз туура дем алууну үйрөтөбүз балага биринчи учурда. Анткени операцияга чейин балдар көбүнчө таңдай жырык болгондуктан туура эмес дем алып үйрөнүп калат. Ал деген биздин сүйлөгөнүбүзгө дагы таасир берет. Үнү мурунан чыгышы мүмкүн. Тыбыштарды туура айтууну үйрөтөбүз көбүнчө. Ошол. Сейчас вот закончилась Операциябыз азыр аяктады. Эми логопедке бара баштайбыз. Бизге сөзсүз логопедке баруубузду айтышты. Статистика алганда бардык жер жүзүн алганда 0,6-1,6га чейин болот ар кайсы мамлекетке салыштырмалуу. То есть 1000 балага бир бала ушундай төрөлөт да. Кыргызстанда биздин бөлүмдө статистика боюнча жылына бир 250-дөн 350-ге чейин балдар кайрылат. Ата-энелер балдары менен кайрылат. Бул бир эле үстүңкү эрин эмес, жана мен айткандай ар кандай болуп калышы мүмкүн. Таңдай болуп калышы мүмкүн, үстүңкү эрин болуп калышы мүмкүн. Же болбосо толук болуп калышы мүмкүн. Ушундай статистикалар берилет да. Ал бул деген биздин бир эле биздин больницага кайрылгандардан. Ата-энелерге кеңешим эртерээк кайрылуу специалисттерге. Анткени канчалыкты эрте баштаса, ошондой результат жакшы болот. Оңой болот баланын өзүнө келечекте. Ошол. Үй бүлө куруу учурда бул пландаш керек. Жанагындай зыян нерселерге барбаш керек. Дарыгердин кеңешмеси жок дарыларды ичпеш керек. Колдон келишинче вирустук оорулар менен ооруганга аракет кылыш керек. Бул эне өзүн жакшы сактаса, түйүлдүк дагы жакшы өрчүйт да, өнүгөт. Толук бала төрөлөт. Ортодо мамиледен да болуп калышы мүмкүн. Ата менен эненин мамилеси ушуп калат. Стресске алып келет. Энесинин стресске алып келген учурларда дагы ушундай түйүлдүккө зыянын бере берет. Урматтуу ата-энелер, балаңыздын дени сак, ийгиликтүү өсүп өнүгүүсү тууралуу пайдалуу, далилденген маалыматтар Бебо тиркемесинде. Дени сак бала, дени сак жашоо.